Аял кишилер аз төрөшү керек. Эмнеге экенин билесизби? Анда видеону аягына чейин көрүңүз. Стоматологияга 95% аял кишилер келишет. Негизи эле адам баласы тамак аш жегенибизде ошол тамак аштардан витаминдер бөлүнүп чыгып, чачтын учунан тырнактын учуна чейин витамин барып, биздин организмибизге бүт жерлерине витаминдер жетип турат секунд сайын. Ал эми аял кишинин боюнда болгон учурда витамин жетпей калат. Ошол себептен тиштер аябай талкаланып, тиштерге кариес түшөт. Ошондуктан эгерде ким жаңы үйлөнүп же болбосо план кылып жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө жок дегенде 1 жыл алдын ала мисалы үчүн лабораторияларга барып, атайын анализ тапшырып, ошол адамга эмне витамин жетпейт, ошолорун тактап, ошого карап, витаминдерди ичип, даярданып, анан кийин боюнда болсо жакшыраак болот. Шартка байланыштуу көп айымдарыбыз аны жакшы биле бербейт же болбосо жакшы көңүл бурбайт. Ошол себептен тиштер аябай талкаланып, азыркы учурда тиштен кыйналып жаткан аялдар абдан көп. Эгерде кимде ушул сыяктуу суроолор бар болсо, жазып коюңуздар комментарийдин астына. Сөзсүз түрдө мен жооп беремин. Видео жаккан болсо лайк басып сактап алыңыздар.